Амансыздарбы, назарыңыздарда апта ичинде катталган маанилүү кабарлардын топтому менен Жума жыйынтыгы программасы. Студияда Мингүл Көчөрова. Алгаш жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен тааныштырамын. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткендеги аскер кызматкерлерине түзүлгөн шарттар менен таанышты. Президентибиз айтты эле, ар бир солдат менен барып сүйлөшүп, эмне керек? Ошол кийим кечесинен баштап, кийим кечесинин тамак ашынан баштап, керектүү жарактардын бардыгын даярдап берүү боюнча милдетти койгон. Чек ара айылдарында курулуп жаткан үйлөрдүн бир бөлүгү жаңы жылга чейин пайдаланууга берилүү алдында турат. Курулуш иштеринен облус башчысы Абдикарим Алимбаев кабар алды. Буга чейин биздин президентибиз айтып кетпеди, баягы жаңы жылга чейин үйлөр бүтүп, калгандары жазда бүтөт. Туура бул жерде көрдүңүздөр, мына алдыңкы үйлөр бүже ички ремонттор жүрүп атат. Жаңы жылга чейин киришет эйлери. Абайлаңыз, балдар арасында сасык тумоо күч алды. Ал арада Баткендеги мектептер онлайн режимге өттү. Үй-бүлө дарыгерлеринин көзөмөлүндө болуп эле дарыланып турган балдар көпчүлүгүчү. Анан кийин ошентип күндөн күндө өткөрүп, анан осложнение болгондон кийин анан пневмония менен анан биз көбүнчө ушул жака жаткырып калып атат. Баткенде мектеп директорлугуна талапкерлердин конкурсунун 3-чү туру өткөрүлдү. 66 талапкер тестирлөөгө катышты. Анын ичинен 26 талапкер 60% жогору балл алышты. 12 декабрь өлкөдө улуттук адабият күнү белгиленди. Айтматовдун чыгармалары, Алкул Осмоновдун чыгармалары боюнча акыл ордолор уюштурулуп өтүп келатты, ачык сабактар өттү. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облусунда иш сапары менен болду. Ал Баткен районундагы чек ара бөлүктөрүн кыдырып, андагы аскер кызматкерлерине түзүлгөн шарттарды көрүп чыкты. Ошондой эле чек ара айылдарындагы калыбына келтирүү иштеринен кабар алып, жергиликтүү жашоочулар менен жолугушту. УКМК башчысы жеринде жарандардын маселелерин угуп, алар менен көйгөйдү чечүү маселесин талкуулады. Кененирээк кийинки репортажда айтылат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев күч түзүмдөрүнүн кышкы мезгилге даярдыгын текшерип, чек ара коопсуздугун камсыздоо маселесин талкуулоо максатында Баткен облусуна иш сапары менен келди. Кечээ 12 декабрда Лейлек районуна жана Сүлүктүү шаарына барып, курулушу жүрүп жаткан объектлер менен таанышып, жашоочулар менен жолугушса, бүгүн Баткен районундагы чек ара бөлүктөрүн кыдырып, андагы аскер кызматкерлерине түзүлгөн шарт менен таанышып чыкты. Камчыбек Ташиев курулганына 60 жыл болгон турак үйлөрдө жашап жаткан аскер кызматкерлеринин жашоосунан кабар алды. Ал учурда чек ара кызматкерлерине шарт түзүү максатында жаңы үйлөр курулуп жатканын билдирди. Үй бүлөсү ушундай шарттарда жашап атат жол жүргөн. Саламат, кандайсыңар? Улум, жакшыбы? Келип койгула. Ой, красавица. Жакшымбы? Кана атаң апаң? Жумуштабы? Ооба, жумушта. Канча класста окуйсуң? 3-чү класста окуйм. 3-чү класста? Сенчи? 7. 7-де? Жакшы. Үйгөр жылуу элеби? Ооба, жылуу. Жакшы жылуу болсун, а? Кудай буйрса, тигил үй бүтсө, шарт түзүлөт жол жүргөн. Мунун баары бузулат. Ошол үйдүн баары сыноска. Жаңы үй беребиз. Макулбу жакында? Жаңы үй беребиз. Жакшы кызмат. Иш сапардын алкагында Камчыбек Ташиев чек ара кызматкерлери үчүн салынып жаткан үйлөрдүн курулушу менен таанышты. Бул 32 батыр. Бул 48. Бул да 4 этаж болот. Бул да 4 этаж. Бул да 4 этаж болот. Өзүңүзгө жакшы белгилүү болгондой, ушу Баткен облусунда биздин чек ара кызматкерлеринин чоң тобу бар. Ошол чек ара кызматкерлерине ушуга чейин үй жайы боюнча, жашоо шарттары боюнча көп көңүл бурулбай келген. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтен түздөн-түз берген тапшырмасы негизинде мына ушул үйлөр курулуп атат азыркы күндө. Бул үйдүн жанына дагы бир үй салына турган болуп атат. Андан кийин дагы 3 үй бул жерге курулуп турган болуп атат. То есть ушул жердеги офицерлердин алардын үй бүлөлөрүнүн жашоо шарттарын толук бойдон жакшы шартка бурууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мунун бардыгы мамлекеттик бюджеттен салынып атат. Качан пайдаланууга берилип калышы мүмкүн? Буну биз өтө тездик менен жумуштарды жүргүзүп атабыз.
буюрса ошо бир 2-3 айдын ичинде баардыгы ошо үйлөрүнө кирип калат деген ойдобуз. Ошондой эле УКМКнын башчысы аскер бөлүктөрүндөгү жоокерлер менен аларга түзүлгөн шарттар тууралуу сүйлөшүп, түштөнүү учурунда жоокерлер менен биргеликте тамактанды. Бүгүнкү күндө чек ара кызматкерлерине көңүл өтө жакшы бурулуп атат мамлекет тарабынан. Камсыздоо жагындагын карап атабыз. Азыр ар бир войсковой частьтарга, бөлүктөргө барып, заставаларга барып, отрядтарга барып, өзүм ар бири менен таанышып, көрүшүп чыгып атамын. Бул ошол президентибиз айтты эле, ошо ар бир солдат менен барып сүйлөшүп, эмне керек? Ошол кийим кечесинен баштап, кийим кечесинин тамак ашынан баштап, керектүү жарактардын баардыгын даярдап берүү боюнча милдетти койгон. Ошол милдетти аткаруунун негизинде мен ошол бүт баарын кыдырып келе жатамын. Буюрса көптөгөн жумуштар ушул жакынкы бир 5-6 айда аткарылып бүтөт деген ойдомун. Мындан сырткары ал чек ара айылдарындагы калыбына келтирүү иштеринен кабар алып, жергиликтүү жашоочулар менен жолугушту. Жеринде жарандардын маселелерин угуп, алар менен көйгөйдү чечүү маселесин талкуулады. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич мени ата-экече мурдакы экөөбүз сүйлөшүп, ушу 3-4 күн баткен жергесин баарын кыдырып, өз көзүң менен көрүп, карап, билип, иш кандай болуп атат, жакшыбы, жаманбы, элдин дагы кандай суроо талабы бар, эмне жакшы болуп атат, эмне жаман болуп атат, ошол бир сыра өзүң бир көрүп кел деп мага тапшырма менен жөнөттү. Жакшы болот экен. Кудай кааласа атасын ордун басат, а? Молодец. Кел. Жардам беребиз. Ошондой эле соңку кыргыз-тажик чек ара окуясында жакындарын жоготкон жана турак үйлөрү өрттөнгөн жарандар менен жолугушуп, алардын маселесин укту. Бизде эч ким жамандык көрбөсүн, мындан бияка тынчылык болсун, аманчылык болсун. Амин. Белгилей кетсек, УКМКнын башчысы Баткен облусуна 2 күндүк иш сапары менен келген. Иш сапар алдыда Жалал-Абад, Талас облустарында да улантылат. Чек ара айылдарында курулуп жаткан үйлөрдүн бир бөлүгү жаңы жылга чейин пайдаланууга берилүү алдында турат. Аксай айылындагы курулуш иштеринен облус башчысы Абдикарим Алимбаев кабар алды. Учурда жеринде калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп жатат. Көпчүлүк үйлөрдүн дубалдары тургузулуп, чатырлары жабылса, айрымдарынын ички жасалгалоо иштери жүрүүдө. Ошондой эле өкүл кезинде жумасына 1,5 миллион сомго жакын киреше таап турган Аксай тоок фермасынын калыбына келтирүү иштери менен жеринен таанышты. Аксай тоок фирмасы аксайлык ишкер Матиса Надиров тарабынан негизделген. Алгач мамлекеттен кредит алуу менен башталган ишкердүүлүк кыска убакыттын ичинде аймактагы эң алдыңкы ишканалардын катарында болгон. Айрыкча тоок жумурткасы, сапаты жана баасынын арзандыгы менен атаандаштарына ат салдырбай, чоң ийгиликтерге жетишкен. Бирок кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда эң алгачкылардан болуп тоок фирмасы талкаланып, ал эми ферма ээси атып өлтүрүлүп кетишкен. Бул жерде 10 адам иштейт элек. 6-7 адамга айлык берчүбүз, калганы өзүбүз иштечүбүз. Иш жакшы кетип атканда, бар жок план менен акырдан кетип атканбыз. Эми түшүбүзгө да мындай берсек кирген эмесчи, мындай болот деп ойлогон эмес. 2016 баштаганбыз. Биз айылдан баштаганбыз. Айылда 5 тоок баккам, мен Россиядан келип атам алып берген. Анан ошол карап жакшы болду. Биринчи сарайды салдык. Андан экинчини салдык, анан мынаны салдык. Анан сарайлар чоңойттук. Кийинки жылга да мындай бир чоң сарай сала турган элек Былдыйга. Общий где-то 100 000 тоок багабыз дегенбиз да. Анан эле ушундай ойго кирбеген нерселер болуп кетти. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы карым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев чек ара окуясында жабыркаган Аксай айылына барып калыбына келтирүү иштери менен таанышты. Ошону менен катар аталган айылдагы тоок фермасына барды. Облус башчысы жеке ишкерге тоок фермасын калыбына келтирүүдө мамлекет тарабынан колдоолор болуп жаткандыгын айтты. 14-17 сентябрдагы когалаңда бул тоок ферма каттуу жабыркап, андан кийин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келип, ушул тоок ферма менен таанышып, жана ээси менен сүйлөшүп, ошондо айткан бул тоок ферманы тез
аранын ичине калыбына келтиребиз, болгон кредитиңерди жооп беребиз, жана кайра калыбына келтирүү үчүн дагы биз мамлекет тараптан акча бөлүп беребиз деп бүгүнкү күндө ушул тоок фермасынын ээсин толугу менен кредитин жооп берди мамлекет. Андан тышкары ушул калыбына келтирүү боюнча жете турган тиешелүү акчаны бөлүп берди. Азыркы учурда бул ээси калыбына келтирүү ишин баштады. Баткен жана Ошто жабыркагандардын 333 кредити жоюлду. Мамлекет тарабынан көмөк. Мамлекет тарабынан Баткен жана Ош областарындагы куралдуу кагылышууда жабыркагандарга көмөк көрсөтүлүп жатат. Андай чаралардын бири карыз алуучулардын кредитин жоюу. Жабыркагандардын 333 кредити жоюлган. 2022 жылдын 8 декабрына карата финансы кредит уюмдарына 476 карыз алуучу кайрылган. 24 миллион 716 миң сом суммасында 333 кредит жоюлган. 53 миллион 491 миң сом суммасында 202 кредит реструктуризацияланган. Карыз алуучулардын бардык карыздары каралат. Банк мыйзамына ылайык тиешелүү чаралар көрүлөт. Биринчиден жабыркаган ишкерлерге айтылган 258 адамга ишкерге сөзсүз компенсация төлөнөт. Андан тышкары компенсациядан тышкары кредиттер, жеңилдетилген кредиттер каралган өкмөт тарабынан. Кече акча түштү, 30 миллион сом түштү. Аны дагы бүт которуп бердик, оборудованияга бердик, анан Ошко чөжөгө бердик. Калган жактары ошол бойдон эле эме кылабыз. Биз пока да чечиле элек нерселер бар, алар чечкенден кийин анан айтып берем. Пока ошол. Бул деле рахмат азыркы мына өзүнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, анан министрлер кабинетине рахмат. Ошондой колдоп берип аткандарына чейин. Буюрса, бирок биз ферманы тургузабыз, ал жөнүндө Абдикарим Карбекович менен сүйлөшө турган нерселер бар, аны сүйлөшүп анан дагы силерге айтабыз да, если болсо. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, биздин айыл өкмөттө курулуш иштери жүрүп жатат. Өзүнүн нормасына жүрүп жатат. Буга чейин биздин президент өзү айтып кетпеди, баягы жаңы жылга чейин үйлөр бүтүп, калгандары жазда бүтөт. Туура бул жерде көрдүңүздөр, мына алдыңкы үйлөр уже ички ремонттор жүрүп атат. Жаңы жылга чейин киришет эйлери. Баткенден келген аксакал коопсуздук боюнча мамиле кылдыңыз. Так, үйлөр 2 айда бүтөт. Бүтпөгөнү анча-мынчасы ушу жазга чейин барып бүтөт. Мурда буга чейин деле чек ара жаңжалдар чыгып келген. 1, 2, 3 үй, 5 үй өрттөлүп жүргөн. Бир да үйдү мамлекет салып берген эмес. Мен эсимде 2015 бекен, 2016 жыл бекен бир апабыздын үйү күйүп кетип, анан Камчыбек Кыдыршаев спонсорлук кылып салып бергеним. Мамлекет бир дагы үй салып бергенин көргөн жокмун. А биз азыр канча үй салып атабыз билесиздерби? 3 целый айылды куруп атабыз жаңы. Жап-жаңы фундаментинен баштап кирпич менен. Калган башка үйлөрдөн, башка айылдардан 4төн 5тен болуп отуруп, баш аягы 640 канча ушул 700гө жакын үй салып атабыз. Ушунун баарын 2 айда бүтүрөсүңөр деген тапшырма берген. Алды 2 айда бүтөт, калган арты бир 4 айга барып бүтөт эмес. Кептин ачыгын айтыш керек. Физически үлгүрбөйт аны. Мекен үчүн жанын берген Равшан Муминовдун аты Разаков шаарынын көчөлөрүнүн бирине ыйгарылды. Маркум 2019 жылдын 16 сентябрында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда баатырларча курман болгон. Көчөнү ачуу аземине чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча аскер бөлүктөрдүн командирлери жана өздүк курамы, ошондой эле шаардык жергиликтүү жетекчилер жана маркумдун жакындары катышты. Мындан сырткары бул күнү чек ара окуясында каза болгон Бекзатбек Юлдашевдин өзү окуган мектебинде анын атындагы каана ачылды. Разаков шаарынын мэриясынын жана чек ара кызматынын 20-51 аскер бөлүгүнүн өздүк курамынын күчү жана салымы менен 2019 жылдын 16 сентябрында чек арадагы куралдуу кагылышууда баатырларча курман болгон прапорщик Равшан Муминовдун аты Разаков шаарынын көчөлөрүнүн бирине ыйгарылды. Иш-чара салтанаттуу белгиленип, анда маркум Равшан Муминовдун өмүр баяны, көрсөткөн эрдиктери айтылып, жетекчилер жана
Баатырдын жакындары эскерди. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө Баатырга багышталып Куран окулду. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айткандай, сабыр кылуучулар пайгамбарыбыз менен бирге болот. Ал эми Равшан Моминовдун ушундай жакшы адам экени бүгүн мына Кудайдын рахматы жаап айгерелеп турат. Кудайдын рахматы эмне десе, бул жаап аткан кар менен жамгыр болот. Кудайдын рахматы жаап турат. Именно бүгүн ушул көчөнүн ачылышында. Бул эмнеден кабар берет? Бул дагы Равшан Моминов Кудай буйрса чыныгы жашоонун бейишинде деп түшүнсөк болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан хадиске таянсак, эки көз тозок отун көрбөйт дейт. Биринчи көз Кудайдан коркуп, түндөлөрү туруп алып, өзүнүн мойнуна жүктөлгөн болчулугун кылган Кудайдан коркуп ыйлаган көз болсо, экинчиси Мекенин, элинин тынчтыгын коргоп, чекте турган көз деп айтылат. Hürmet kılıp, izzet kılıp, şu kuchaga nomini qo'ydinglar. Prezidentga rahmat, katta hokimlarga rahmat, bayonlarga rahmat. Hammaga kattadan katta rahmatlarni aytaman. O'lganimcha sizlardan minnatdorman. Ошондой эле бул күн 2021 жылдын 29-апрелинде Кыргыз-Тажик чегара окуясындагы куралдуу кагылышууда баатырларча курман болгон прапорщик Бекзатбек Юлдашевдин өзү окуган Юрий Гагарин атындагы орто мектебине жаш чегарачы канаасы ачылды. Аталган канаага Мекен Баатыр Бекзатбектин аты берилди. Бул демилге маркумдун ата-энеси, үй бүлөсү жана 20-51 аскер бөлүгүнүн өздүк курамынын салымы менен ишке ашкан. Иш-чарада Баатырдын өмүр баяны, көрсөткөн эрдиктери тууралуу маалыматтар айтылды. Баатырдын мугалимдери жана классташтары анын бала чагына мектепте окуган учуруна токтолуп эскеришти. Ошондой эле маркумдун атына багышталып Куран окулду. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah'ım biz seni sunarız, mekanimizde, jerimizde, elimizde daima tınçlık olsun. Hiç vakta kaygı kafa, oğru Batırlığıga eskeri günü utkarıldı. Onu atıga bir klas iğarıldı. Şu klas açılganıga utarası buldum. Şu günge çeyin balamdan ayrılıp içimi жүрегім ауырып жүреді. Бүгін дағы балам бір күні мені балам емес, елдің ұлы бұл алғандан қуанышта болдым. Равшан Моминов атындагы көчөнү жана Бекзатбек Юлдашев атындагы чегарачы канаасын ачуу максаты баатырлардын эрдигин түбөлүк эскерүү, алардын атын унутпай алып жүрүү, жаш муундарга таанытуу, ошондой эле өсүп келе жаткан жаштардын патриоттук сезимин жогорулатуу, алардын мекенге болгон сүйүүсүн арттыруу болуп саналат. Түйшүк тартып сагынуудан түшүмдө мен сизди көрдүм. Баткен облусунда сасык тумоо күч алып, ооругандардын көпчүлүгүн жаш балдар түзүп жатат. Акыркы суткаларда ооруканага кайрылгандардын саны кескин көбөйүүдө. Сасык тумоо күчөп кетип, баланын кулагына, өпкөсүнө таасирин тийгизүүдө. Убагында дарыланбаса, дем алуу жолдорунун үстүңкү, астыңкы жактарын жабыркатаарын дарыгерлер эскертүүдө. Ал арада Баткендеги мектептер билим берүүнү онлайн режимде улантууда. Күндүн суушу менен сасык тумоо суук тийүүчү оорулардын күчөгөн мезгили, бирок быйыл өзгөчө катуу болууда. Сасык тумоо өтүшүп кеткен учурда өпкөдөн кагынгандар да көбөйгөн, айрыкча жаш балдар арасында көп катталууда. Ал эми чоңдордо оор кабылдоосу менен кайрылгандар да бар. Акыркы жумада амбулатордук түрдө суткасына 70-80дей бейтап кабыл алуу бөлүмүнө кайрылышкан. Жана ушундай эле көрсөткүч балдар бөлүмүндө да катталып, суткасына кайрылгандар 120 учурга жеткен. Балдар бөлүмүнө кошуна 3 райондон жашоочулар кайрылгандыктан кабыл алуудагы медициналык кызматкерлердин саны көбөйтүлдү. Кечинде дагы 2 дарыгер бар. Бир ГСнин врачтарындагы азыр биз
усиленно дагы күзөткө койгонбуз, анткени кайрылуулардын саны абдан көп болуп атат. Кайрылгандардын балдардын көпчүлүгү кайсы жерден? Бизде ушул кечинде өзүнүн участкалык дарыгерлерине барбай, кечке чейин үйдө жүрүп, ата-энелер делечи, анан кийин бизге кечинде ооруп калгандан кийин келип атат, ошо наплов аябай ошондой болуп атат. Анан бул эми шаар эле эмес, өзүң районуна бар дегенде биз алыспыз. Келгендердин бардыгына биз өз жеринде, убагында ушундай жардам көрсөткөнгө аракет кылып, жаткырганын жаткырып, рекомендациясыны үйгө боло турган болсо, рекомендацияны берип кеткизишип атат. Балдар бөлүмү учурда 55 орундукка ылайыкташканы менен акыркы күндөрдө 58 бейтапка толгон. Ошондой эле күн сайын 10 орундук кошумча даярдалып жатат. Бейтаптарды кабыл алуу үчүн балдар бөлүмүндө 3 балдар дарыгери, ал эми жалпы түнкү нөөмөттө 10 дарыгерлер иштеп жатат. Кошумча жугуштуу оорулар бөлүмүнөн дагы 2 бөлмөнү биз даярдап койгонбуз. Анан сырткары мына кулак мурун тамак бөлүмүнөн дагы 1 палатаны биз баягы резерв кылып туруп койгонбуз. Эгер ошондой эле муктаждык болгон болсо, ал жака дагы жаткырганга биздикилер азыр даяр. Дары-дармектерибиз бардыгы баягы жетиштүү эле, ПЖВЛС боюнча бардыгы жетиштүү. Андан сырткары ушул негизинен кайрылгандардын ичинен негизи эле бул ушул амбулатордук түрдө ушул үй-бүлөлүк дарыгерлеринин көзөмөлүндө болуп эле дарыланып турган балдар көпчүлүгүчү. Анан кийин ошентип күндөн күндө өткөрүп, анан осложнение болгондон кийин анан пневмония менен анан биз көбүнчө ушул жака жаткырып калып атат. Балдар бөлүмүнүн башчысы Жанат Эргешованын белгилешинче, Кошуна Кадамжай, Ноокат жана Араван райондорунун жашоочулары жергиликтүү үй-бүлөлүк дарыгердин жолдомосу жок келип жаткандыгына нааразы. Дегени менен жолдомосуз эле балдарды кабыл алып, медициналык жардамдар көрсөтүлүп жатат дейт. Бизге аябай балдар көп келип кайрылып атат да. Ошо рахмат чоң, биздин немебизди көйгөйүбүздү түшүнүп, азыр докторду берди. Эртеден кечке чейин кабыл алып атат. Алар без жолдомосуз эле келет, кайрылат бизге. Анын себебин сурасаң, семейный врачтар педиатр эмес. Негизги эле ошол да. Бул жерде балдар дарыгерлери барсыңар, ошон үчүн биз силерге көп кайрылабыз. Айылдардан деле, шаардан. Эми балдар ооруканасына бул жерде жолдомо менен келип жатыш керек. Азыр эми жагдайга байланыштуу жолдомосуз эле. Медициналык кызматкерлер курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекция менен жабыркагандардын саны өлкө боюнча көбөйгөндүгүн билдирет. Курч мүнөздөгү респиратордук вирустук инфекция вирустук оорулардын тобу. Ал жогорку дем алуу жолдорун жабыркатып, бул ооруларга сасык тумоо, парагрипп кирет. 50 жазылып диспетч этип жазганыбыз, 50 регистрация кылып күндүзгү саат эртең менен саат 8:30 баштап саат 5ке чейин дежурный келгенге чейин 50-55тен ашуу больной. Первоначально обследование кылыш керек, көрүнүш керек, дарыгерге көрүнүп, кандай дарын ичиш керек, налево направо эме кылган болбойт да, кандай эме экенин билип туруп. Обычно температура не сбивается дома, потом бул жака келишет, үйдө судорога менен келгендер көп болуп атат. Кызым 2 күндөн бери температура болот. Күндүз жакшы эле, ушу кечин түнү температурасы көтөрүлүп атат. Өзүбүздүн больницада вообще очередь да. Жаш балалуулар, карылар көп кирип болгондор. Азыр жөнтөлүп атат, тез эле. Анан эмбей атат ошо. Озуру да температурасы ошо чыгып түшүп атат, азыр жок. Эмне үчүн ушул өзүңүздөр баягы жашаган аймактагы эмне кайрылбайсыздар, үй-бүлөлүк? Ал жака кайрылган дары жазып берди, ал таасир этпеди анан. Таасир этпеди. Ооба, анан Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун эпидемиологу менен бирге жалпы дарыгерлер практикалык борбордун башкы дарыгери, жергиликтүү бийликтен социалдык адистер, билим берүүнүн жетекчиси шаардагы билим берүү мекемелеринин абалынан кабар алып, түшүндүрмөлөрдү берип чыгышты. Бала бакчалардагы жылуулуктун сакталышы, гигиеналык эрежелерди туура сактоо жана ооруган балдарды обочолонтуу менен өз убагында дарылоо тууралуу профилактикалык чаралар айтылды. Ооба, өтө көбөйүп атат. Жалпы 225 бала бар. Азыркы учурда күнгө келген балдар 120-130 болуп атат. Аябай кескин азайып кетти. Анткени ушул сасык тумоо менен ветрянка да көбөйүп кетти. Эми бир жугуш туу болбосун деп биз желдетип атабыз, обработка кылып атабыз дезинфекция средства менен. Анан эми үй-бүлөдө дагы адамдар, ушул ата-энелер өздөрү дагы ушул гигиеналыгын сакташ керек да. Ооруган баланы алып келбеш керек. Алар дарын ичирип коюп алып келе беришет. Жөтөлгөн баланы кайра кайтарып атабыз. Температура болгон балдар көп. Балдардан, например, бир 30дан
болуп атат. Келбей калгандарчы общий 4 группа бар да күн сайын. Анан башында 100 болуп аты 140 балабыздан. Азыр эми барган сайын дагы кайра көбөйүп калды. Бүгүн 116 бала келип калыптыр. Анан эртең менен балдары келип атканда сөзсүз биз состояниясына карайбыз. Баланын кармап, температурасы барбы, жокпу, кантип атат. Бизге грипп болуп келген балдар сразу эле билинет да, көздөрү кызарып, мурдулары кызарып, ошого карап туруп алабыз. Анан группага киргенден кийин дагы бир катар балдарды өзүбүз текшеребиз. Азыр ветеринарга жүрүп аткан убак бардын балдардын ичин аркаларын карап, тазалыктарын карайбыз. Билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Мат Османова сасык тумоо күчөгөн учурда күн сайын мониторинг жүргүзүлүп жаткандыгын билдирди. Республикалык бюджеттен шаардагы 3 мектептен от казандары алмашылып, дагы 3 балдар бакчаларында от казандары алмаштырылып жаткан кези. Деген менен жылуулук маселесинде көйгөйлөр бар. Быйылкы жылдан тартып билим берүү системасы республикалык каржылоого өткөндүгүнө байланыштуу номер 4 балдар бакчасынын жылуулук системасын чечүүнү келерки жылга пландаштырууда. Бизде азыр бир бала бакча калды, номер 4 Ланыш бала бакчасы. Ал жерде электр плиталар менен жылытылат. Бирок бул боюнча биз канча жылдан бери айтып келебиз, ушу жардам бериле деп. Тилек каршы болбой калды. Эми мына 23-жылга биз план коюп атабыз. Бул ушул боюнча кайрылып, от куруучу жайды куруп, ошол от казанды куруп, анан ички жылытуу системасын орнотуу боюнча билим берүү министрлигине кайрылып атабыз азыр. Буга чейин мына быйылкы жылдан өзүңүздөр билесиздер, 22-жылдан биз республикалык каржылоого өткөнбүз да. Буга чейин жергиликтүү менен республиканын каржылоо болуп жүргөн. Профилактикалык чараларды күчөтүү аракеттери улантылат. Шаардагы мектептердеги эмгек жааматына дарыгерлер барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун эпидемиологу Тажибаева 9 декабрдан тартып мониторинг жүргүзүлүп жатат дейт. Эгерде билим берүү мекемелеринде окууга келбеген балдардын саны 20%-дан ашкан учурда гана карантинге жабылаарын билдирди. 9 декабрдан башталды. Кече дүйшөмбү күндөн 12 декабрдан уже биз Баткен областына берип атабыз маалыматты. Шаарыбызда атап кетсек, бала бакчалар жана мектептер арасында 20%-дан келбеген балдардын саны каттала элек. Эгерде 20%-дан ашкан мектептер же бала бакчалар арасында келбеген балдардын саны катталса, биз Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 20 буйругунун негизинде жергиликтүү бийлик, биз жана мына билим берүү бөлүмүнүн башчылары менен биргеликте буйрук чыгарып, ошол бала бакчаны, мектепти жабабыз. Демек азыр сиздин ушул маалыматыңыз боюнча азыр жапканга негиз жок. Жок, эч качан балдардын бала бакчаларын жана мектептердин арасында 20%-дан келбеген балдардын пайызы көрсөтүлгөн эмес. Эскерте кетсек, Чүй облусунун Ала Мөдөн районунда 6 мектеп карантинге жабылды. Маалыматка ылайык, окуучулар арасында курч, респиратордук, вирустук инфекция жана сасык тумоонун күчөшүнөн улам мектептер убактылуу жабылган. Баткенде мектеп директорлыгына талапкерлердин конкурсунун 3-чү туру болуп өттү. Ага 66 талапкер катышып, анын 26-сы 60%-дан жогору бал алышты. Катышуучулар компьютер аркылуу 1,5 саатта 80 суроого жооп беришти. Сынак ачык айкын болуш үчүн атайын байкоочулар да коюлган. Белгилей кетсек, учурда облус аймагында 50 мектептин директорлугуна бош орун бар. Буга чейинки 2 жолку сынактын жыйынтыгында 48 мектептин директорлору дайындалган болчу. Кененирээк кийинки репортажда. Баткенде мектеп директорларын дайындоо үчүн сынактын 3-чү туру өттү. 50 ваканттык орун үчүн тестирлөөгө 66 талапкер катышты. Талапкерлердин жогорку педагогикалык билими жана билим берүү тармагында 7 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар. Кадамжай районундагы Мамат Юсупов атындагы орто мектептин директорлугуна талапкер Айжамал Тургунова 27 жылдан бери билим берүү тармагында эмгектенип келет. Өзүн сынап көрүү үчүн конкурска алгачкы ирет катышып, тестирлөөнүн жыйынтыгында 68 упай топтоп босого балдан өтө алды. Ал алдыда директор болуп калсам, мектептин билим берүү сапатын жакшыртууга бар күчүмдү жумшаймын дейт. Мен үчүн конкурс ачык айкын эле болду, адилеттүү болду. Билбейм, мен саат келдим, ушул паспортум аркылуу киргизди. İçinde hiç kim yardım berген жок. Uzak bir-biribizden uzak, ар бирибиз өзүнчө жоонуктарга отуруп, суроолорго, тесттик суроолорго жооп бердик. Суроолор кандай экен? Кыйын экен жооп? Суроолор арт тараптан алынып турду, көп багыттуу экен.
билим берүү жаатыга, окутууга, саясатка, компьютердик билим дагы текшерилет экен. Мектеп директорларын сынак аркылуу тандоо көптөгөн мугалимдерге мүмкүнчүлүк түздү дейт талапкерлер. Буга чейин мектепте көп жылдан бери эмгектенип же таанышып барлар гана директор боло алса, эми билими, тажрыйбасы жеткен каалаган мугалим сынакка катышып, билим берүү мекемесин жетектей алат. Директор менин көз карашымда тышкы иштер министри сыяктуу болуш керек. Инвестиция тартуу, билим берүүгө салым кошуу, өнүктүрүү, ар тараптан өнүктүрүү. Ушундай мүмкүнчүлүгү бар директор болууга татыктуу адамдар бүгүнкү күндө көмүскөдө калып кетип атат да. Ушул көмүскөдөн алып чыгып, аларга дагы мүмкүнчүлүктөрдү берүү деп ойлойм. Бул министрликтин азыркы ушул бийлик өкүлдөрүнүн жасап жаткан эң чоң реформаларынын бирөөсү деп айтсак болот да. Бул өнүкпөй токтоп калган мектептерди кайра жандандыруу процесси деп эсептесем. Талапкерлер сынактан өтүү үчүн компьютер аркылуу 1,5 саатта 80 суроого жооп берип, 60% жогору балл топтошу керек. Ал эми тестирлөөнү ачык айкын өткөрүү үчүн атайын байкоочулар да коюлган. Мындан сырткары сынактын жүрүшү түз эфир аркылуу көрсөтүлүп турду. Талапкерлер тестирлөөнүн жыйынтыгын дароо колуна кармап кетишти. Бул тестирлөөгө 89 документ тапшырылды. Бирок 21 талапкердин документи талапка жооп бербегенине байланыштуу алар катыша алган жок. Жалпысынан Баткен областына 66 талапкер тестирлөөгө катышты. Анын ичинен 26 талапкер 60%дан жогору балл алышты. Белгилей кетсек, республикада мектеп директорларын дайындоо үчүн сынак алгач Баткен облусунда башталып, 98 ваканттык орун үчүн сынактын 1 жана 2 туру өткөрүлгөн. Натыйжада 48 мектептин директорлары дайындалып, 50 ваканттык орун калган эле. Кызылкыя шаарында 50 үй-бүлө чакан ишкердикти баштап, жакырчылыктан чыгуунун аракетин көрүүдө. Аларга буга чейин мамлекет тарабынан социалдык келишим долбоорунун алкагында 100 000 сомдон кайтарымсыз акча каражаты берилген. Натыйжада шаарда мал чарбачылыгы, тигүү цехи, соода тармагы, кондитер жана башка бир канча ишкердиктин түрү ачылып, иштеп келет. Кызылкыя шаарында аз убакытта мамлекеттен колдоо алып, ишкердигин жүргүзүп келе жаткан жарандар менен кесиптешим Алтынай Шабидинова таанышып келген. Шаардын тургуну Ырысбек Бекебаев буга чейин жумушсуз жүргөндүктөн аз камсыздалган үй бүлөлөрдүн катарында 4 баласына мамлекеттен үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып келген. Социалдык келишим долбоору аркылуу кайтарымсыз 100 000 сом алгандан кийин унаа алып айдоочулук кыла баштады. 2 айдан бери 4 баласын муктаждыксыз багып, күнүмдүк оокатын жасап, үй бүлөсүнүн киреше булагын көбөйткөнгө жетишти. Буга чейин ошо 4 балама пособие алат экен да. Азыр эми ошол пособиянын ордуга мына 100 000 алып өкмөттөн. Şu ишти кылып жатам, машина алдым. Тирчилик кылып жатам. Туруктуу ишим жок эди, аз мына Кудайга шүкүр, şu иш менен күндө иш кылып жатам. Дагы бир шаардын жашоочусу Гофорова Кундуз 2 баласына мамлекеттен жөлөк пулун алып келген үй кожойкеси болчу. Ал буга чейин жолдошу 2 үй бүлөлүк ишкерликти колго алууну максат кылганы менен каражаттын жетишсиздиги көйгөй болчу. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолку социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтом долбоорун ишке ашырып, натыйжада 50 үй бүлөнүн катарында Кундуздагы кайтарымсыз жардам алды. Учурда чакан тигүүчүлүктү жолго коюп, кошумча кыз келиндерди жумуш менен камсыздоого да жетишти. Şu күнгө чейин мен үйдө эле отургамда тигиш бичишти билбейт элем. Анан эжемдин машинкасы барып калды, машинка алып калдым, кызыгып калдым шүйөяга. Кызыгып эле кандай иш башташымды билбейм, андай отурган жеримде социалдык контракт боюнча 100 000 алса болот деген сунуш келип калды. Анан как раз кылсам болот экен дедим, ушул ишти баштадым. 3 ай создашта менен келишип, 3 ай окудум. Акысыз 3 ай окудум. Окууну бүтүп, окуу бүтө эле келе ушу окуунун арасында биякта иш баштадым да. Отуруп калбаш керек болду.
Анан күйөөм өзү 60 миңге гаражга өзүнүн шаймандарын алды. Ол өзүнүн ишин өзүнчө жүрүп атат. Үйлөрдүн баары аз камсыз болуп, балдарына үй бүлөгө жөлөк пулун алган жарандар. Шаар боюнча 50 үй бүлө мүчөлөрүнө жакырчылыктан чыгуу, жумуш менен камсыз болуусу өзүнүн бизнесин ачууга көмөк көрсөтүү максатында 100 миң сомдон кайтарымсыз акча каражаты берилген. Алардын ичине 28 үй бүлө мал жандыктарын сатып алып, азыркы күндө өндүрүлгөн сүт азыктарын базарга сатып кошумча киреше табууда. Мал чарбачылыгын чоң ишкерликке айлантууну максат кылган Алижан Алмаматов 4 баласын алган жөлөк пулу бир жылына 80 миң сомго жетсе, ал эми кайтарымсыз алган социалдык колдоосуна баштаган мал чарбачылыгынан жылына 300 миң сомго чейин киреше табууну көздөп жатат. 2 буканы Кудай кааласа күзгө чейин 4 бука кылып, эми мындай эсептеп карасаң, бизге пайдалуураак экен. Бир жылда мисалы үчүн 4 балага 80 миң чыкса, булар уже bir жылда 250 миң, где-то 300 миң тегереги да болуп калат. Кудай кааласа. Чоң рахмат айтат элем менчи. Өтө жакшы бул нерсечи. Эми просто ким бирөө ушул ишин алып кетсе жакшы. Алып туруп эле киргизип берип же башка неме кылса, уже билбейм. Максаты жумшаш керек. Мал чарбачылыгын илгерилетүүнү каалагандардын катарында Акылбек Деканов да бар. 100 миң сомго 10 баш кой алган. Жакынкы мезгилде майда жандыктарынын саны көбөйүп, жакырчылыктан чыгууга шарт түзүлүп, мамлекеттен жөлөк пул алууга муктаждык жаралбай калат дейт. Онда шекерме такылабыз деп атабыз эми. Жылдан жылга ушинтип көбөйтүп Кудай кааласа. Жакшы ушинтип берген эми. Азыр приштет экен да. Майда кылып алып жоголуп кетет экен бул. Мында жакшы болду азыр. Алып мына койдук мына. Коротолуп калды эми Кудай кааласа. Шуну дагы даш көбөйсөк деп атабыз, коротолуп. Соода саттык ишкерлигине долбоор жазган 6 жарандын ичинен Айчүрөк Эргешова дүкөн ачып, азыркы күндө элге керектүү азык-түлүктөрдү сатууда. Өлкө башчысы Садыр Жапаровго жана долбоорду ишке ашырган министрликке ыраазычылыгын билдирди. Анткени буга чейин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген баласын карап, дүкөнүн иштетүүгө каражаты жок болгондуктан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катарында турган. Мындан ары чакан дүкөнүнүн күн сайын каражат түшүп турат. Таяр магазин болчу, пулум жок эди да ачканычы. Анан ошол 100 миңдик долбоорго неме катышып, уттуп анан кийин шуну ачтам да, эми ушунун немеси менен үй бүлөмдү багатам да. Кирешем ооба, ошондон тартып күнүгө ушун менен эле өзүм соодаканда бир 6-7 миң соода кылтабыз. Болот. Келечекте дагы көбөйтсөк, жолдун бою жакшы. Жалпылап айтканда келишим түзгөн 50 жаран азыркы күндө өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Кондитердик азыктарды бышырган 4 жарандын продукциялары учурда дүкөндөргө жана базар жайларына сатууга чыгарылууда. 3 кызыма 3600 алып келгем. Алган 100 миң сомго мен духовка алдым. Эмелерди бышырганы, анан миксер, ошо бүт керектелүүчү нерселерди, холодильник, ошолорду алып, анан ишимди баштадым. Бул проект менен эме кылып иш баштап, мен жакшы эле кирешеге чыктым. Чем жөлөк пул алганга караганда бир топ эле жакшы экен. Социалдык келишим долбоору өлкө аймагында ийгиликтүү ишке ашып жатат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык 100 миң сомдук грант өлкө боюнча 2800 аз камсыздалган үй бүлөгө берилген. Министрликтен чыккан жаңы жарлык боюнча 2023-жылы республика боюнча быйыл 2009 адамга берилген болсо, 23-жылы 10 миң үй бүлөгө ушундай социалдык контракт негизинде 100 миң сомдон акча берүү каралып жатат. Ошондой болсо шаарыбызда азыркы күндө 50 адам алган болсо, келерки жылы бир 70-80 адамга тийип калышы толук мүмкүн. Албетте алар биринчиден үй бүлөгө көмөк, балдарга жөлөк пулун алуусу шарт, аз камсыз болгон үй бүлө катары каттоодо туруу керек, ошондой эле өздөрүнүн бизнес долбоорлору болуу керек. Ошонун негизинде комиссия карап, аларга чечим чыгарат. Учурда айыл чарба тейлөө көрсөтүү, тигүү, соода саттык тармактарында жеке ишкерлик жүргүзүлүп, жаңы жумуш орундары пайда болууда. Эл үй бүлөнүн бизнес проекттерине мэриянын алдындагы түзүлгөн комиссия жактырган. Өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүү менен эле тим болбостон, алар өзүнө да кошумча жумуш орундары түзүп аткандарды да бүгүн көрдүк да. Мисалы, ошол 50 адамдын 28-и бүгүнкү күндө мал чарбачылыгы менен алектенген болсо,
көбүрөөк ошол майда жандык менен алектенгендер көп болуп атат дагы анан бүгүнкү күндөгү үй бүлөгө болуп аткан кирешесин дагы алар сүйүнүү менен айтышып атат. Чындыгында бул кыска мөөнөт ичинде өзгөрүүсү кыйыныраак, бирок келечекте ушул кошумча дагы жумуш орундары менен камсыздоо менен шаарыбызда баягы жумушсуздукту жоюунун дагы бир жолу, анан баягы жакыр үй бүлөлөрдү дагы ошол жакырчылыктан чыгаруунун дагы бир чоң жолу деп ойлойм. Азыркы учурда жыйынтыктары бар долбоордун катышуучулары жөлөк пул үй бүлөгө көмөк алуучулардын тизмесинен чыгууну айтып жатышат. Бул тажрыйбаны бүткүл өлкөгө жайылтып келерки жылда кайтарымсыз колдоо алган үй бүлөлөрдүн санын көбөйтүүнү пландап жатабыз деп билдирген. Буга чейин Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев. Соңку жылдары өлкөдө лимон өстүрүүнү колго алган жарандар көбөйгөн. Алардын бири Кадамжай районуна караштуу Пүлгөн айылында жашайт. Жеке ишкер короосуна күнөскана куруп, лимондун сейрек кездешүүчү түрүн өстүргөн. 6 сотук аянтка 50 түп лимон көчөтүн отургузган. Андан жылына 1 тоннага чейин түшүм алат. Кененирээк кесиптешимдин материалында. Ушул лимон 5 жылдык лимон. Кадамжай районунун Пүлгөн айылынын тургуну Рахматилла Бөрүбеков мындан 5 жыл мурда 6 сотук жерине күнөскана куруп, Кыргызстанда аз кездешкен лимондун Мир деген сортун кошуна Өзбекстан Республикасынан алып келип отургузган. Учурда 6 сотук жердеги күнөсканада 50 түптөн ашуун көчөтү бар. Багбандын айтымында жылына 50 түп лимон көчөтүнөн 1 тоннага чейин түшүм алат. Күнөскананы 6 сотук жерге 50 түп лимон эккенмин. Ушул лимондун пайдасы менен былтыры күнөсканага сөөлжандарды көңүнү салып, былтыркы жылга караганда 3 эсе өнүктүрүп өстүрүп пайдасыны көрүп жатам. Кудайга шүгүр, үй бүлөм менен, аялым мугалим, бала чакам, кызым, уулум менен ушул күнөскананы карап атабыз. Багбанга үй бүлө мүчөлөрү да көмөктөшүп турушат. Лимондун жумушу жеңил, аны болгону ар кандай зыянкечтерден арылтуу, жер семирткичтерди салып карап туруу дейт каарманыбыз. Ал эми багбандын максаты лимон өстүрүү менен Баткен брендин өнүктүрүү багытында өз салымын кошуу болуп саналат. Түшүмдүүлүк былтыркы жылга салыштырмалуу 2-3 эсеге көп болгондугун айтат. Лимон көчөттөрүндү дүйнө жүзгө таанытуу. 12 декабр өлкөдө улуттук адабият күнү белгиленди. Баткенде адабият күнүнө карата жумалык жарыяланып, анын алкагында бир катар иш-чаралар уюштурулду. Баткен педагогикалык колледжи студенттер арасында конкурстук иш-чара өткөрүп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан сахналаштырылган көрүнүштөрдү аткарышты. Толугураак Айсулуу Абдилаким кызы айтып берет. Улуттук адабият күнүнө карата жумалык жарыяланып, Баткен педагогикалык колледжинин студенттеринин катышуусунда билим ордо акыл таймаштары, адабий ачык сабактар, Айтматовдун чыгармаларын сахналаштырып көрсөтүү боюнча конкурстар өткөрүлдү. Айтматовдун каармандары бүгүнкү күндө деген аталыш менен иш-чара уюштурулуп жатат. Буга чейин Айтматовдун чыгармалары, Алкул Осмоновдун чыгармалары боюнча акыл ордолор уюштурулуп өтүп келатты, ачык сабактар өттү. Эми бүгүн мына ушул жумалыктын алкагындагы бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты жаштарды, студенттерди китеп окууга үндөө, билимин тереңдетүү, ошол эле учурда өткөндү бактамайын тирүүлөр даңкталбайт демекчи, ошол биздин улуу залкар жазуучуларыбызды, анын канчалык дарамети бийик экендигин бүгүнкү күндө биз жаштарга окутуп, тарбиялап, эртең күнгө дагы жеткирип берүүгө биз аракет кылышыбыз керек болот. Саламдашуу салтыбыз, адатыбыз, бакыт менен көкөлөп канатыбыз, алек алып коюңуз бул саламды, кыргызымдын салты ушул адатыбыз. Улуттук адабият күнүнө карата өткөрүлгөн иш-чаранын негизги максаты жаштар арасында улуттук баалуулуктарды, адабий түшүнүктү жайылтуу, жаштардын тарбиясына жакшы таасирин жеткирүү болуп саналат.
Акыл Ордо, Тегерек стол жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан биз аткарып беребиз. Мисалга биздин бүгүн даярдыгыбыз абдан жакшы десем болот. Себеп дегенде биз бүгүн Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасын аткарып беребиз. Мен ал жерде главный ролдомун. Алтынай эмесин аткарып берем ооба. Эске салсак, Кыргыз өкмөтүнүн чечими менен улуттук адабият күнү 2011-жылдан бери белгиленип, өлкө аймактарында адабий иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бул күндүн негизинде коомчулукка улуу жазуучуларды даңазалоо, алардын таасирдүү адабий чыгармаларын жайылтуу болуп эсептелет. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер менен коштошомун. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.